Сиздер азыр мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоо темасындагы 6-үлгү сабактын фрагментине видео сабакты көрөсүздөр. Бул сабакта мыйзам ченемдүүлүктөрдү анализдөө жана түзүү, мыйзам ченемдүүлүктөрдү улантуу менен окуучулардын функционалдык ой жүгүртүүлөрүн кантип өнүктүрүүгө боло тургандыгы көрсөтүлөт. Видео сабакты көрөрдөн мурда 9-модулдун 265-272 беттериндеги 5 жана 6-үлгү сабактардын фрагменттери менен таанышып чыгыңыз. Ал эми видео сабакты көрүп жатканда окутуунун стратегияларын өзүңүздүн сабагыңызда кандайча колдоно тургандыгыңызды жана ага кантип даярданарыңызды ойлонуңуз. Сабакты көрүү жагымдуу болушун каалайбыз. Саламатсыңар балдар. Силер бүгүнкү сабакта фигуралардын жаттуулуктагы удалаштыктары менен таанышасыңар. Келгиле балдар, мурунку сабакта өткөн сан удалаштыктары боюнча кайталайлы. Кандай эсибизге салалычы, ким айтат? Кел Байелин. Бул эмне? Бул сан удалаштыгы. 2, 5, 8, 11, 14. 5 менен 2-нин айырмасы 3, 8 менен 5-тин айырмасы 3, 11 менен 8-тин айырмасы 3, 14 менен 11-тин айырмасы 3, кийинки сан 17. 17 менен 14-тин айырмасы 3, себеби 14 кошу 3, 17. Азаматсың, рахмат, отура бер. Ооба балдар, биз мурунку сабакта сан удалаштыгын тапканбыз. Эми бүгүнкү сабакта биз фигуралардын удалаштыгы менен таанышабыз. Доскада фигураларды көрүп турабыз. Бул жерде 3 фигуранын сүрөтү тартылган. Силерге суроо, кийинки фигура кандай болот? Силерге астыңарда барактар бар, ошолорго тартып көрөбүз. Мен силерге 5 мүнөт убакыт берейин. Кана кийинки фигура кайсыл фигура болот экен табабыз. Убакыт бүттү балдар. Кана мага тарткан сүрөтүңөрдү көрсөткүлөчү. Төртүнчү фигураны кантип алганыңарды түшүндүрүп бере аласыңарбы? Кел Жибек. Биринчи бир тегерек көрдүм, экинчи 2ден тегерекчелерден квадрат көрдүм, үчүнчү 3 тегерекчелерден квадрат көрдүм. Демек биз кандай фигураны алдык? Бул фигураны кантип алганыңызды дагы ким көрсөтүп берет? Кел Айзерек. Мен алгач кандай фигура тартып турганына карадым, байкап көрсөм бардык фигуралар квадратка окшош экен. Андан кийин мен жактарына
көңүл койсоң, биринчи фигура жактары бир тегерекче, экинчи фигура жактары эки тегерекче, үчүнчү фигура жактары үч тегерекче, жактары 4 тегерекчелерден турган квадрат болот. Азаматсың. Дагы ким өз чыгарганын түшүндүрүп берет? Кел, Алихан. Биринчи фигура бир тегерекчеден турат. Экинчи фигура жактары эки тегерекчеден турган квадрат. Үчүнчү фигура жактары 3 тегерекчеден турган квадрат. Төртүнчү фигура жактары 4 тегерекчеден турган квадрат. Мен фигурам ушундай болду. Азаматсың, отур. Раяна, кел, сен дагы өз чыгарганыңды түшүндүрүп берчи. Тапшырмада фигуралардын удалаштыгы берилген. Кийинки фигураны табыш үчүн мен тегерекчелерди санадым. Биринчи фигура 1 тегерекчеден турат. Экинчи фигура 4 тегерекчеден турат. Үчүнчү фигура 9 тегерекчеден турат. Биринчи фигура менен экинчи фигуранын айырмасын табыш үчүн 4 кемитүү 1 барабар 3 болот. Үчүнчү фигурада 9 тегерекче бар. Ошондо 9 кемитүү 4 барабар 5. Мен бул жерде 1, 3, 5 эрежесин байкадым. Ошондо буга 7 кошулат. Үчүнчү фигурада 9 тегерекче бар. 9 тегерекчеге 7-ни кошсок 16 болот. Биздин 4-чү фигурабызда 16 тегерекче бар. Азаматсың, отур. Бул жерден биз эки башка жооп алдык, көрүп турсаңар. Жибек 4 тегерекчеден турган фигураны алды. Ал эми калган окуучулар болсо 16 тегерекчеден турган фигураны алышты. Жибектин жообуна кошулган дагы ким, кайсыл окуучу бар? Кел, Нурмира. Мен бул тапшырманы аткарганда өсүүчү катардан кайра кемүүчү катарга айландырып салыптырмын. Кийинки фигураны табыш үчүн мурунку фигураны байланыштырыш экен. Биякта 4 эмес, биякта 16 болушу керек. Азаматсың, отур. Дагы кимдин жообу булардан башкача чыгарган? Кел, Аяна. Биринчи квадратта бир тегерекче турат. Экинчи квадратта жагы 2 тегерекчеден 4 тегерекче турат. 2 көбөйтүү 2 барабар 4. Үчүнчү квадратта жагы 3 тегерекчеден 9 тегерекче турат. 3 көбөйтүү 3 барабар 9. Демек, 4-чү квадратта 4 көбөйтүү 4 16 тегерекче болот. Мен ушинтип таптым. Азаматсың. Жибек,
Сен бардык чыгарылыштарды угуп олтурдуң, кунт коюп. Өз оюңду алмаштырдыңбы? Мен мурунку фигураны тартам деп ойлогом. Көрсөм өсүү тартибинде тартыш керек. Мен өз фигурамды өзгөртөм. Азаматсың, эң сонун. Демек, биздин доскадагы фигураларыбыздын бардыгы бир формада болуп калды. Барыңар ушундай жоопко макулсуңарбы? Ооба. Азаматсыңар. Балдар, силер бул тапшырманын аткаруунун жыйынтыгында бир эле фигураны алганыңарды байкадыңар. Мындай тапшырманы аткарууда эң алгач алардын катарына көз жүгүртүп чыгабыз. Бардык фигураларды карасак, ар биринде тегерекчелерди көрүп турабыз. Бирок алардын саны бирдей эмес, ар түрдүү экенин байкадыңар. Кийинки фигуралар тегерекчелердин санына карата белгилүү бир ыкмага ылайык курулуп жатат. Улам кийинки фигурадагы тегерекчелердин саны мурункуга караганда көп сандагы экени көрүнүп турат. Силер өзүңөр түшүндүрүп бергендей, ар бир фигура сапчадан жана мамчадан турарын байкадык. Биринчи фигурада бир тегерекчени көрүп турабыз. Экинчи фигурада 2 сапча, 2 мамчаны көрүп турабыз. Үчүнчү фигурада 3 сапча, 3 мамча. Төртүнчү фигурада 4 сапча жана 4 мамчадан турарын байкадык. Айрымдарыбыз көбөйтүү амалы менен чыгардык. 1 көбөйтүлгөн 1 барабар 1. 2 көбөйтүлгөн 2 барабар 4. 3 көбөйтүлгөн 3 барабар 9. 4 көбөйтүлгөн 4 барабар 16. Демек, 1 болгондо 1 тегерекче, 4 болгондо 4 тегерекче, 9 болгондо 9 тегерекче, 16 болгондо 16 тегерекче болгонун көрүнүп турат. Балдар, силерге түшүнүктүү болдубу? Ооба. Келгиле эми ушуну практика жүзүндө иштейли. Мен силерге карточкалар таратып берейин, өз алдыбызча иштейбиз. Балдар, бул тапшырманы дептерибизге иштейбиз. Чыгарасың? Onu sızıp, keyifsin. Азаматсыңар балдар, жалпы барыңарга дагы бир тапшырма. Бул жерде фигураларды көрүп турабыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү фигура. Эми биз төртүнчү фигурага кандай болорун өз алдыбызча алдыңардагы ак баракка тартып көрсөтөбүз. Кана колуңарда барактарды өйдө көтөрүп көргөзгүлөчү. Бүгүн биз сабакта белгилүү бир эреже боюнча жайгашкан фигураларды камтыган ыраттуулуктагы эрежени табууну үйрөндүк. Бул эрежени биз мыйзам ченемдүүлүк деп айтабыз. Бул үчүн биз мыйзам ченемдүүлүк эмнеге негизделгенин, фигуралар кандай эреже боюнча жайгашкандыгын болжолдоого аракеттенип көрдүк. Кандай эреже сакталгандыгын көрүү үчүн өзүбүздүн божомолдорубузду биринин артынан бирин текшердик.
ойго камтылган эреже сакталгандыгынын ынануу менен биз фигуралардын катарынын кийинки элементтерин так атап бере алдык. Берилген тапшырмалар ар кандай жолдор менен чыгарылганына карабай, акырында бирдей жооп ала алдык. Мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоодо кандай жол менен табылбасын, эң негизгиси өзүңөрдүн чечимиңерди туура жана ынандуу түшүндүрүп берүүңөр өтө маанилүү. Балдар, бүгүнкү сабак үчүн рахмат, азаматсыңар. Окуучулар бул сабакта фигуралардын удалаштыгында мыйзам ченемдүүлүктү орнотууну үйрөнүштү. Ал үчүн мыйзам ченемдүүлүк эмнеге негизделгенин, башкача айтканда, фигуралар кайсы эреже боюнча жайгашканын табууга аракет жасашты. Кандай эреже сакталганын көрүү үчүн өздөрүнүн божомолдорун биринин артынан экинчисин текшерип көрүштү. Ойдогу эреже сакталганына ынанышкандан кийин окуучулар фигуралардын удалаштыгынын кийинки элементин туура атай алышты. Математикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү тандоо жана орнотууга карата маселелерди чыгаруу, анализ жана синтез, салыштыруу, жалпылоо, классификация, аналогия сыяктуу ой жүгүртүү операцияларын активдештирет. Бул операцияларды активдештирүү жана оптималдаштыруу окуучулардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнүн жана негизги мектепте математика курсун системалуу түрдө үйрөнүүгө даярдоонун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Мурда макулдашылгандай, мугалимдер сабактарын өтүп бүткөндөн кийин өздөрүнүн сабактарында эмне жакшы болгондугун жана кийинки сабакка кантип даярданыша тургандыгын талкуулоо үчүн жолугушту. Мугалимдер түшүндүрүү жана негиздөө стратегиясын өз сабактарында колдонуу көп пайда бергендигин белгилешти. Мисал катары, окуучулардын билимдеринде кандайдыр бир боштуктар барбы? Эгер болсо, кандай боштуктар экендигин аныкташканын айтышты. Түшүндүрүү жана негиздөө жана моделдердин көптүгү окуу стратегиялары окутуунун эффективдүү стратегиялары экендигинин бир нече себептерин аташты. Алардын арасынан окуучулар маселени чыгаруудагы өздөрүнүн ой жүгүртүүлөрүн түшүндүрүүдөн же башка окуучулардын чыгаруу ыкмаларын угуудан алган пайдасына да токтолушту.